Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде менин эң сүйүктүү суюк тамактарымдын бири мампар болмокчу. Мампардын өзгөчөлүгү анын камырынын жасоо жолунда. Анда эмесе ошол камырынан биринчи баштасак. Ал үчүн бизге 300 грамм эленген ун керек, жарым кашык туз, чай кашык менен унга аралаштырып, 160 грамм муздак сууну куюп, камырыбызды жууруп алабыз. Лагманга жуургандай эле жумшак эмес, өтө катуу, кургак эмес кылып камырыбызды жууруп алабыз. Жуурулган камырдын бетин жаап 30 мүнөткө тыныктырып коебуз. 30 мүнөт ичинде 1-2 жолу ыйлеп алабыз. Камырыбыз даяр болду. Эми узун бөлүктөргө бөлүп, кесип алыш керек. 5-6 бөлүккө бөлүп алабыз. Кесилген камырларыбызды болушунча чойгулап, ороп алабыз да суу май менен майлап коебуз. Жана бети кургап кетпеш үчүн салфан баштык менен жаап 15 мүнөт тыныктырып коебуз. Камырыбыз эс алды. Эми лагмандын камырын чойгондой эле тоголоктоп узартып алабыз камырыбызды. Камырыбызды бир аз чоюп узартып алгандан кийин эми кайрадан тоголоктоп, бетин жаап 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Ага чейин шорпобузга керектүү азыктарды туурап дайындап алсак, ал үчүн бизге 300 грамм уйдун эти керек. Бардык азыктарды бирдей өлчөмдө жана окшош кылып 4 бурчтук кылып туурап алабыз. Эми казанга суу майдан куюп, кызарта ысытып, этибизди салабыз. Этти бир аз туздап алабыз. Жана бардык суусу буланып чыккандан кийин гана пиязыбызды салып, эт менен чогуу кууруп алабыз. Сабиз менен помидорду бир аз кууруп алгандан кийин 2 чоң кашык томат пастасы кошулат. Жана туурап алган сарымсактын жарымын салабыз да 1-2 мүнөт кууруп алабыз томатыбызды. Кууруп алгандан кийин эми суу куюп коебуз. Сууну алгач муздак суу куйган жакшы. Андан кийин кайнап чыккандан кийин үстүнө кайнаган ысык суудан толуктап койсок болот. Шорпону бир аз кайнатып алгандан кийин тууралган картошкаларыбызды салып, эми 15 мүнөт картошка бышканча кайнатабыз. Ошондой эле кызыл карамурчтан салып, тузун текшерип коебуз. Кайрадан камырыбызга келсек, калыңдыгын 5-6 мм кылып, эми дагы бир жолу чоюп алабыз. Ушу менен камырыбыз даяр десек болот. Ушул эле камырды кайнап жаткан шорпобузга майдалап, үзгүлөп салып бышыра берсек болот. Ал эми мен өзүмө ыңгайлуу болуш үчүн камырды азыр бир аз тоңутуп алам. Тоңдургучка бата турган идишке ылайыктап кесип алдым да үстүн бир аз баскылап жалпайтып алабыз. Жана 15-20 мүнөткө камыр жакшы муздаганча коюп коебуз. Тоңдургучта жакшы муздап, бир аз ката түштү. Эми кескенге ыңгайлуу болот.
жана кесип жатканда камырыбыз бири бирине жабышпай ошондой эле бирдей өлчөмдө жакшы кесилет. Мына ушундай өзгөчө камырыбыз даяр болду. Эми бышыра берсек болот. Картошкабыз да бышып калды. Эми тууралган перецтерди жана аны менен чогуу сарымсактын калганын жана кинзанын жарымын салабыз. Бул жерде перецти эзип бышырыштын кереги жок, ошондуктан камыр менен чогуу эле салабыз. Камырыбызды салып, шорпобуз кайнап чыккандан кийин 1 мүнөттөй кайнатып алабыз. Камыр шорпонун бетине калкып чыкканда, демек бышты деп билсек болот. Шорпобуз бышты. Эми оттон алып, кинза чөбүнүн калганын салабыз. Бул чөптү сөзсүз түрдө кошуш керек, анткени шорпонун даамын өзгөчө кылган ушул кинза чөбү. Жана ошондой эле 2 чоң кашык соевый соус кошулат. Аралаштырып 5 мүнөткө тыныктырып коебуз. Шорпобуз өзүнүн даамына келет. Мына достор, ушинтип бүгүн мампар аттуу уйгур ашканасынын дагы бир даамдуу тамагын жасадык. Эгер буга чейин жасап көрө элек болсоңуз, анда сөзсүз түрдө жасап көрүңүз, сизге жагат деп ойлойм. Ал эми менин видеом сизге жакса, пайдалуу болгон болсо, анда досторуңуз менен бөлүшүп, класс басып, комментарий калтырыңыздар жана ошондой эле каналыма катталганды да унутпаңыздар. Аманчылыкта, кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.